Мындан талим алган Омар ибн Хаттаб радыйаллаху анху бул экинчи чоң халифтердин бири, өзү өкүмдарлык кылып турган учурда бир мусулман дагы өзүнүн аялы менен эмне келишпестикке түшүп калат. Келишпестикке түшүп калгандыктан аялын андай десе де көнбөйт, мындай десе де көнбөйт. Эй ушу сен мен азыр халифке барып, андан чечимди сурап, анан сазайыңды берип, анан төркүнүңө жеткирем деп шашып халифтин үйүнө келет. Омар радыйаллаху анху үйүнө келген учурда, үйүнө келип алып эшикти каккыласа, эч ким чыкпайт. Жакыныраак келип, короодо бирөө бар бекен деп караса, эч ким көрүнбөйт. Эшикти ачса, чоң эшик ачылат. Эшиктин алдына кирип келип туруп караса, айнектин терезесинде бир аял туруп алып, бирөөнү урушуп атыптыр. Таң көрүп, бул ким болуп кеткен деп караса, жакыныраак келип. Омар радыйаллаху анху дейт, отурат дейт. Ушинтип отурат дейт. Үстүндө аял эмне кылып атат дейт. Сен мен барып кечке күтүп анан сени аткандан жанагы киши карап турду. Мен да акмак экенмин, менге ушундан кеңеш сурап. Кой мен кеттим деп кетип атса, разборка бүтүп калганбы, иши кылса Омар ибн Хаттаб аны көрүп калып, короодо бирөө жүргөн. Кой турчу, биз экөөбүз кыйкырып жатып, тиякты көрбөй калыптырбыз. Токтот. Сен кимсиң десе, ишиң болбосун, мен ишимди бүтүрдүм, мен кеттим. Токто, эмне келдиң? Мен уже издеп келгеме жооп алдым. Мен баланчы болом. Мен бир издеп келдим эле бирдемкени. Жообун алдым, мен кетип атам. Кайсыл жоопту алдым? Мен өзүм билем. Токточу, мага түшүндүрчү. Кудай бай болур, келчи отурчу деп үйгө алып келип отургузат дагы. Анан сурайт. Эмнеге мындай? Эмнени таптың? Сен короого кирдиң дагы эмне кетип атпысың? Дагы жакшы мен сени байкап калып токтотуп калдым. Десе айтат экен, чын айтайынбы деп, чын. Вообще деген мен сизге келдим эле. Келгенде дагы ошо катын маселесинен келип, аны бир сазайын берип кое турган бир чечим издеп келсем, сен болсо катынын үстүнөн кезип отурган мезгилде мен түшүндүм, сен ага эчтеке бере албайт экенсиң дегенде, токто дейт, токто, кел. Отур. Мен сага айтып берейин. Эмне айтасың, мен уже түшүндүм уже. Жок, отурсаң, өзүңдү бассаң. Отургузуп айтат. Аялың дейт сага чындап келген учурда сенин экинчи жарымың дейт. Сен эгерде аялың жок болуп калса, сен полноценный мужик эмессиң. Сен полноценный мужик болуш үчүн дейт, сага аял керек дейт. Аялың барбы дейт, ошол аял сеники дейт. Аял сенин барбы сендер? Бар дейт, ошол проблема кылып атат мага дейт. Проблема кылып атса, ошол сага проблема кылып аткан аял тамагыңды бышырып береби дейт. Бышырып берет. Кириңди жуабы? Киримди жуат. Үйүңдү жыйнайбы? Үйүңдү жыйнайт. Балаңды эмизеби? Эмизет. Балаңды багабы? Балаңды багат. Балаң тарбиялайбы? Балаң тарбиялайт. Түнү төшөккө келген учурда маселеңди чечип береби? Чечип берет. Мына шунун бардыгын башка бирөөгө акча төлөсөң, кантип төлөмөксүң? Сен ошончо ишти кылдырат экенсиң, эки ооз сөздү көтөрө албайсыңбы? Жөн эле угуп койсоң, ал жеңилдеп калат дагы, мен айткан иштердин бардыгын өзү кыла берет деген экен. Чындап келген учурда балдар, аялдын психикасы ошондой. Эгерде мындай чындап эле өзүңөрдүн даже апаңарды эстеп көрсөңөр, үйдө ар бирибизде эле апа эмне кылат? Мына ошондой жашоо кечирет.